чыгып келаткан күн деп да айтсаңыз да болот, күнөстүн жумуштар. Анан көк асман үстүндөгү кыргыз мамлекетинин картасы. Анан чолпон жылдыз көктө жанган эң жарык жылдыздары, эң биринчи, эң кеч баткандары чолпон жылдыз. Партия түзүлгөн күндөн тартып, бийликке же мансапка карап жулунбай, дайыма элдин камын ойлоп, эл менен бирге болуп келет. Парламентте отурган партиялардан айырмаланып, 2008 жылда Баткен областында таят кырсыгынан жабыр тарткан элге биринчилерден болуп гуманитардык жардам жеткирип барганын жергиликтүү эл алигече аңыз кеп кылып айтып беришет. Дейсиздер. Ошол соопчулук үгүнүндө келип отурабыз. Биринчиден, экинчиден сөзсүз түрдө биздин ураныбыз бар, биз биргебиз. Ар кандай учурда биргебиз. Заман талабына ылайык китеп ичиндеги байлыкты жаштар тарыхый кино санат аркылуу таанысын деген максатта белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен улуу жазуучу Төлөгөн Касымбеков экөөнө Сынган кылыч романын экрандаштырууга буйрукма берип, ушул сыяктуу тарыхый тасмаларды тартып туруу үчүн өкмөт жыл сайын $1 миллион эсебинде акча бөлүп берип турат деген токтомду кабыл алдырган. Сынган кылыч тартылбай калганы менен ошол токтомдун негизинде көп болбосо да Курманжан Атка Саякбай кино тасмалары жарып көрүп, элге тартууланды. Улуттук идеологияны түптөө максатында Кыргыздын 20-кылымдагы чыгаан уулдары Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Исхак Разаков сыяктуу улуу инсандарга Ысык көлдө ачылган Рухордо комплексине бийиктиги 3 метрден жогору болгон эстелик айкелдерин орноткон. Дорогие устроители, сегодняшней памяти Юсупу Абдрахманову. Я являюсь дочкой. Дахан, саған мың рахмат. Сен партияңа, сенің ишіңе мен чоң игілік қалаймын. Анткени сен иштеп аткан ишиң, ошо биздин аталарыбыздын баштаган ишин сен аяқтап бүтүп бересиң деп ойлойм. Адахан, айнанайын балам, рахмат саған. 2010 жылы партия алгачкы жолу парламенттик шайлоого барат. Улуу көсөм Исхак Разаков айткандай, өз чабалдыгынан эмес, бирөөнүн күчтүүлүгүнөн корккон жаңы бийлик бүтүн Кыргызстан шайлоо босогосунан өтпөй калыш үчүн арам ыкмалардын дээрлик бүт баарын колдонот. Босогодон 1 жол ашып өттүк, 2 жолу 3 жол көтөрүштү, 3 жол тең ашып өттүк. Анан баягы бизди өткөрүү максатында баягы жаман ойлор менен биз чоң көп добуш алган жерде, Россияда 2-3 жерде, башка жерлерден ошол участкаларда жокко чыгарып отуруп, туура эмес эсептеп отурушуп, биздин партияны өткөрүшкөн жок. Анда айтсаңыз, сиз бүтүн Кыргызстан партиясы өткөнбү ошондо шайлоодон? Бул бүтүн Кыргызстан боюнча баарыңыздар билесиздер, 2010 жылы мен эсимде ошондо кошумча бүтүн Кыргызстан партиясынан дагы 66.000 добуш жокко чыккан. Жерлерде элдер көтөрүлүштү, жолдорду тосушту, өзгөчө таш көмүрдө мына кичке бош автожолдун булушту. Ошондо дагы биздин партиянын лидери Марф Адыхан Кенсенбаевич бул мыйзамсыз иштерге барбайлы, бул туура эмес деп өзү барып элге түшүндүрүп, өзү жолдорду ачтырып келген. 15 жылдагы парламенттик шайлоодо дагы бийлик дээрлик ошол эле 2010 жылдагы арам аракеттерин кайрадан кайталашат. 2015 жылы Эмгек партиясы менен бирге бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясы болуп катыштык. Анда да утуп чыктык. Бирок анда да туура эмес эсептер болуп, дагы өткөрбөйбүз деп чыгышты. Тилекке каршы эки партия бириккенде эки тең төрага болгон, ошо эки тең төраганын бирөөсү биз жеңилдик деп расмий билдирим. Бирок биз жерлерден протоколдорду чогултуп, БШК эсепке албай аткан 37.000 добушту таап чыктык. Ошону БШК барып көргөзүп, бәринде БШК боюна албай, анан сотко кайрылып, 1-май райондук сотунан утуп алдык. Бирок тилекке каршы жогорку соттон кайрадан бийликтин айтканын кылышып, дагы өткөрүшкөн жок. Биз дагы эле мыйзам чегинде аракет кылдык, мыйзамсыз иштерге барган жокпуз.
Аны Мадумаров окшогон ыңгайсыз адамдар өз карашын конъюнктурага ылайык тууралабаган же жаап жашыбаган адамдар көп учурда мындай өзүлөрү тартыптуу болгон орунга жетпей калышат. Ал кезде Адахан Мадумаровдун мамлекет үчүн кылган иштери көмүскөдө калып, анын эмгегин тарыхтан өчүрүү аракеттери дагы күч болгон. Азыр эл аралык деңгээлге чыгып, бүтүндөй Кыргызстан сыймыктанып жүргөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бирден-бир демилгечиси экенин көптөр биле бербеси керек. Ал түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары болуп турганда, бул иш-чаранын Кыргыз жеринде өтүп калуусунда эмгеги зор. Кыргызды таныткан, Кыргыз мамлекетти таныткан бренд болуп калган көчмөндөр оюну, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштурушунда дагы өзүнүн өзгөчө салымын коштуруп, Кыргыздын жана улуттук оюну, Көкбөрү оюнундагы эл аралык федерациясынын түзүлүшүндө, эл аралык деңгээлге чыгышында дагы андан ары кеңейишине дагы өзүнүн салымын кошту. Мадумаровду каралоо башталган болсо, шайлоо жакындап келатат деп эл деген сөз бекеринен накыл кепке айланбагандай. 2010 жылдан бери ар бир шайлоодо Мадумаровду Каркыра жайлоосун казак тарапка сатып жиберген деген сыяктуу халк маалымат таратып каралап келишет. Бул маселе боюнча өзгө элдин серепчилери эмне дейт? На наших глазах развернулась ужасная трагедия между азербайджанским и армянским народом. И каждый по-своему к этому может относиться, но абсолютно очевидно, что нельзя было доводить дело до войны. Нельзя было, надо было договариваться. Я сейчас не обсуждаю, кто тут виноват, но здесь вот что очень важно. Важно, что не нашлось в этих странах политиков, которые могли бы решить вопрос без войны, без давления смертью на своих соседей. А вот, например, если взять Киргизию, замечательный политик Адахан Мадумаров, вот как блестяще он решил вопрос, когда возникла спорная история с землей, с Казахстаном. И что интересно, что выиграл киргизский народ в итоге всей этой дипломатической игры. Я могу немножечко ошибаться, вы там проверьте, кому это интересно, но если мне память не изменяет, Казахстан получил 600 гектаров, да, а Киргизия около 1000. Это же серьезно, почти в 2 раза. И без войны. Вот это вот таких политиков на нашем постсоветском пространстве должно быть больше. Таких политиков должно быть... Они должны, по сути дела, решать судьбу своих народов. Те, кто умеет без войны, решить в пользу своего народа. Я искренне надеюсь, что сегодня пришла эпоха перемен к лучшему. И зная, например, Адухана Мадумарова, как выдающегося государственного деятеля, у него один недостаток, он слишком честный. Апрель айынын акырында Баткен жергесинде болгон кандуу кагылышууда дагы бүтүн Кыргызстандын азаматтары эң биринчилерден болуп гуманитардык жардамды жеткирип барып, кан жутуп отурган элден тынымсыз кабар алып, бүт муктаждыктарын каржылап, четте жүргөн мен макул эмесмин, менин укугум бар аттуу элдик кыймылдардын мүчөлөрү жардам үчүн чогулткан акчага өрттөлгөн максат айылындагы үйлөрдүн ар бирине бирден муздаткычтарды киргизип беришти. Адахандын саясаттагы жолу ички дүйнөсү толук ачылды. Бул эмнени билдирет? Бул ошо Адахан саясатчы катары келечеги дагы бар. Азыр бышы толуп турган убагы бардык жагынан, жаш жагынан дагы, акыл эс жагынан дагы. Айсы партиянын үнү угулат 5 жылдын ичинде. Бир гана партия бүтүн Кыргызстан үнү угулат элдин оюн. Ким чыркырап өз оюн айтып атты? Адахан Кемсанбаев партиянын ой пикирин бардык телевидение болуп бардык жерден айтып отурду. Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде бир гана партия бүтүн Кыргызстан өзүнүн сын пикирин ачып жашырбай айтып. Болгондо деле бул баягы куруп сын пикир эмес, сунуштар менен кошо берилип атат. Эгерде ушундай кылсак, бир нерсе өзгөрүлөт.
Бүтүн Кыргызстан 15 жыл аралыгында өзүнүн позициясынан кылдай кийшайбагандыгы менен айырмаланып, ар дайым акыйкаттын, адилеттүүлүктүн тарабында бекем туруп, элдин чыныгы ишенимине ээ болуп, калың калктын колдоосуна алынып, чындыктын символуна айланган чыныгы элдик партия. Бүгінгі жолығушымызды ұлғатсақ, адамесе бұл жолығушымыз пайдалы болу үшін ешқандай тартылулары жоқ, ешқандай ұялысы жоқ, түз активдеу қатысып берулерді сұранамыз. Адамесе сахнаға бүтін Кыргызстан саяси партиясының төрағасы Атахан Кемсанбаевич мазмұнды қорғалады. Бұл жолығушуда Атахан Кемсанбаевич өзінің өткөн өмір таржымалын, мамлекеттик кызматын, мыйзам чыгаруу тармагын, таза жолун жана туруктуулугун айтып бермекчи. Анда эмесе сөздү Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Мадумаров Атахан Кемсанбаевичке беребиз. Рахмат. Birinci amanda sürüştürde bol derinde başlayın. Hiç gündürtürümüz oturlar sürüştürde. Sarmaksar, sarmaksı. Gençler, kızlar biraz geçiş başladı olsun. Bizim yaşlar. Noşul filmde yaratkanlarını, oluşun jasaganlarını yaşlar. Ağırlığımız bilemiz hep yaşlar. Yedi çok. Yol seslik kalk koyuyoruz. Adam deydi, boyalar, üzülüyoruz, aksayımız, kulayımız, uşuntup barıp güzellikle tezisi görünmüştü. Kanday geçti. Akırında altında, bırak erkeğe geçiş gerek gösterdi. Şunday gösterdi, cevapçılıklı işleri de aktarışı gerek. Yok, daha öyle yaşlarda malası yaptı, mamlelik koysam, evde özgürlüğü kalıyor. Şunday biraz gerçeklerine başlandı. Anan kişiler saat 3'te başlayınca bilesiyle bugün aktörlerimiz yakışırıp saat 3'te 5 minut kalganda geldim. Saat 3'te başlayı istedik. Yok başlayalım. Nege? Teknikalık emas, geçik değil. Baldarım, kızlarım geçik değil. Ушундайда жаштар эле десең, мындай бир мен курактуу деле, менин деле досторум деле ошол бир жерге чакырсаң кечигип келет дагы, анан айтат да пробка экен деп. Ооба, мен вертолет менен келдим деп коем. Мен ушундай тик учагым бар, ошол менен келем да пробкадан үстүнөн учуп. Бул султоо. Биз баардык нерсени ачык айтып, так айтып, ошонун үстүнөн иштешибиз. Ансыз биз оңолбойбуз. Ансыз биз алга жылбайбыз. Урматтуу жигиттер, кыздар, мынча эжекелер да бар окшойт, агайлар да бар окшойт. Ушул демилге сиздерден чыкты. Жолугушалы дедиңиздер. Мен ушул 6-чы күндөрүндө жок дегенде жөн эле койсокпу деген ишим да бар эле. Бирок жаштар суранып аткандан кийин деп макул дедик. Ошол жаштардан сурадым. Чындап эле мындай бир жан дүйнөсү менен күйүп жолугушалы деген азаматтар барбы же жөн эле ушундай бир зеригип бекер жатаканада жатканча барып келели деп атасыңарбы дегендей суроо салсам, чындыгында жолуккубуз келип атат деген жигиттер, кыздар көп дегенден улам. Менин көңүлүмө көп туура келбей турган болсо дагы келүүгө туура келди. Ансыз да жогорку кеңештин ушул
шайлоочулар менен иштөө деген жумалыгыбызга туура келип калды. Ошондуктан бүгүн сиздер менен жолугушуп отурабыз. Убакытты үнөмдөө максатында сиздерден жооптуу суроолор келген болсо, мен ошол суроолорго гана жооп берсем кандай болот? Мен Кыргызстандын келечеги, азыркы абалы жөнүндө десеңиздер 2 саат, 3 саат сүйлөсөм да токтобойт. Андан көрө сиздер эмнени уккуңуздар келет менден? Кандай суроолор сиздерди кызыктырат? Ошол боюнча суроолорду берсеңиздер, так ачык жооп алып кетсеңиздер. Менимче сиздерге да, бизге да ушул пайдалуу болот. Кандай дейсиздер? Ошентип баштайлыбы? Анда алгачкы суроодон баштайлы. Мына азыр тасманы көрдүңүздөр. Бул тасмадагы сиздердин жашыңыздар дагы Модумаровдон башталыптыр. Мен ошондо 30 жашта элем. Сиздер андандай жашыраак болсоңуздар керек. Жана трибунадан туруп алып, бүт баарын жок кылдыңар деп сүйлөп аткандагы кезим ошол 30 жаштагы кезим. Андан кийинкиси 35 жаштагы кезим. Сиздер менен курдаш болгон кезим. Мына ошондоку окуялар кандай болгон, бүгүнкү окуялар кандай, ошондо биз жаштар кандай ой жүгүрткөнбүз, бүгүн сиздер кандай ой жүгүртөсүздөр, ушул айырмачылыктар боюнча дагы сурасаңыздар, кенен жооп аласыздар. Жарайбы? Тартынбаңыздар, бере бериңиздер суроолорду. Мен отуруп жооп бере берейин, Рахмат. Мына көрдүңүздөр, ушул Рахмат. Кечикпейин деп коркуп, китеп окуп отурган жериңден шашып чыгып келе берип, көз айнегин китептин үстүндө кала берип турган кутузун көтөрүп алып баса берип. Мына ушул жоопкерчилик деген ушундай деңгээлде болуш керек. Кечикпейин деген нерсе. Сүйлөшүппү? Рахмат. Анда баштайбыз. Кимде силерде көз айнек жок дейм. Азыр жазасыздар, ичинеки эрнелер менен мен окуй албай бираз. Ошондой жаштардан бирөөсү чыгып окуп берип турсун, көз айнектин жоктугуна жараша. Могу жерде Токтосун досум да келиптир, кош келдиң Токо. Көз айнек жалгыз сенде болуш керек, экөөбүздүн жашыбыз бирдей. Барбы? Көз айнекти берип койсоңуз анда мүмкүн болсо. Рахмат. Ижарага. Ошол сиздерден суроолор пайда болгончо жазганыңарча бираз мына тасмадагы болгон нерселерди, окуяларды айтып кетели. Кечээ бир кечиз айтпадыбы? Ушундай бир калыптанган мүнөз, көнгөн адат, сындырыш кыйын экен деген сыяктуу. Азыр ошол тасмадан көргөн, кээ бир учурда көргөн костюмуңар ошол костюм, мына ушул костюм. Адамдын сырткы кийими эле эмес, полк мүнөзү эле эмес, тутунган позициялы эмес, адамдын баскан турганы дагы, дүйнөгө болгон көз карашы дагы, дүйнөгө ушул баалуулуктары дагы, булар өзгөрбөстөн кала бергени жакшы болот. Бул туруктуулук болот. Сүйүүдө болобу, жумушта болобу, саясий көз карашта болобу, же спорт менен машыгасыздарбы, кандай болгон учурда дагы туруктуулук ар дайым жакшы болот. Туруктуулук болгон болот. Ошондуктан жанагы кээ бир учурда мына жерде силердей кезиңерде студент кезинде келген Жылдыз деген кызыбыз отурат. Кош келдиң Жылдыз. Мына ошол кыздарыбыз ошол теледен көрүп, мен жанында жүргөн жигиттерге телефон чалып айтат экен да: агай лейлекте кийип жүргөн көйнөгү менен Ноокатта жүрөт, Каракулжада жүрөт, Таласка деле ошол көйнөгү менен кетиптир, көйнөгүн алмаштырып алсынчы деп телефон чалышат экен, чоң энедей болушуп. Бир эле көйнөгүн кийип жүрөт дегендей болду. Бул кыздарга ошол кезде ушундай көрүнсө керек да, мындай бир алмашып кийген жакшы дегендей болсо керек да, көрүнсө керек. Мына ушулар бүгүн эки баланын энеси болуп, үйдө жакшынакай бир жаркылдаган жар болуп олтуруп калышты. Ушулар дагы сиздердей кезиңерде келген. Студент кездеринде 2-чи курс, 3-чү курс
Эң артында биз жетишип калдык дегендери 5-чи курс болсо керек эле. Мына андан бери эсептесеңиздер 2010 жыл деп эсептесек дагы 12 жыл болуптур. Партия куралгандан берки жүргөн азаматтарга 15 жыл болду. Мына ошондой 20 жаштагы келген жигиттер кыздар 35ке чыгып калды. Биздин партиянын курамында эң жаш партиянын курамдары, анан эң жогорку муундун өкүлдөрү менен экөөнүн ортосундагы проценттик карым катнашты карасаңыздар 50-50 болот. Эмне үчүн? Себеп улуу муундагы ошол бүтүн Кыргызстандын курамына кирген 88-89 жаштагы биздин мүчөлөрүбүз бар. Азырда өтө активдүү катышып жүргөн Манап деген бир агайыбыз бар, аксакалыбыз бар. А киши 89 жашта, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Андан кийинки аксакалыбыз ал киши дагы 87 жашта. Анан эң жаштарыбыз ошол партияга кирүүгө мүмкүнчүлүгү жаралгандан баштап ошол мүчө болуп кирип атат. Мына ошол видео тасмадан көрдүңүздөр. Биздин позициябыз менин чачым кап-кара болуп турганда кандай болсо, бүгүн дагы ошондой эч өзгөрүүсүз позиция. Ошол эле баалуулуктар, ошол эле көз караш, ошол эле баягы айтып, тилекке каршы көпчүлүк элибизге жеткире албай аткан ой пикирибиз. Келди суроолор. Кимге берип атасыңар? Алып келе бер. Бул кыскача кириш сөз. Biz bugünkü жыйынды ушундай кылсак, тыныгыбызы жок эле, танаписи жок. Саат 5ке чейин деп сурамсыздар. Ошого чейин аяктаганга аракет кылып көрөбүз. Суроолор кайталанып кеткен болсо аны токтотобуз, жарайбы? Эртерээк бүтө турган болсок, ага дагы карап көрөлү. Азыркы биздей жаштарга кандай акыл насаат бересиз дейт. Акыл насаатты бергенден эгерде ошонун майнап чыга турган болсо, бир эле акыл насаат берем сиздерге. Окугула жана окугула. Ошол окугула, окуган киши сабаттуу болот. Сабаттуу киши маданияттуу болот. Маданияттуу киши тартиптүү болот. Тартиптүү киши коомго, элге, журтта аябай пайдалуу болот. Тартиптүү киши ата-эненин төрөлгөнүңөрдөгү телеген тилектерин аткарат. Тартиптүү киши мыйзам бузуучулукка барбайт. Тартиптүү киши маданияттуу болот. А маданияттуу киши ар дайым өзүнүн кызыкчылыгына караганда жакындарынын, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон болот. Бардык нерсенин башаты окууда. Кандай дейсиздер? Мына азыр бир окуу жайдансыздар, сиздер же ар кайсы окуу жайданбы? Ар кайсы окуу жай. Караңыздар. Ошол сабаттуулук бардык нерсеге жеткире турган нерсе бул сабаттуулук. Оку жана оку десе, муну Владимир Ульянов айткан экен деп айтып жүрүшөт. Анан кээ бир андан да тереңирээк илим казгандар муну Сократ айткан экен деп айтып жүрөт. Биринчи оку жана оку деп Жабраил алейхиссалам биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келгенде оку деген икра. Мен окушту билбейм дейт. Оку деген мен окуй албайм деген, оку деген. Мына 3 жолу оку дегенден кийин жараткандын ушундай бир керемети менен көкүрөгүнөн кысканда ошондой бүтүндөй илим периштенин көкүрөгүнөн Аллахтын буйругу менен биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүнөн өтүп кетип, ошол оку деген менен оку. Мен дагы ушул эле тарбияны бергим келет сиздерге. Окугула балдар, кыздар, окугула. Окугула десе, биринчи билип туруп окугула, эмнени окуп атканыңыздарды. Окуганда билгиле да, эмнени окуп атабыз, эмне үчүн окуп атабыз, кандай пайдасы тиет, эмнеге кереги бар. Мына ошол эле токтосун досума кайрадан кайрылгым келип отурат. Маңдайымда отуруп калганы бул керемет. Бул кишини жаштар деле чакырбасаңар керек. Мен деле бир да кишини чакырган жокмун. Өзү угуп келип калгандыгынан улам айтам да. Өткөндө мага бир керемет китеп берди ушул досум. Ошол мыкты инсандардын тарыхы жөнүндө бул жигит билет мен кандай китептерди жакшы көрөрүмдү. Шамил жөнүндө бир китепти берди. Андан бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол китепти кайрадан менден суранып атат да. Досум, ошол китепти мага кайра берип турасыңбы? Эмне үчүн? Себеп балама бир сөз айттым эле,
ошол каерде ата деп мени менен талашып аткандай болду эле. Ошого бир далил катарында ушу китепти дагы бир көрсөтүп койсом болобу дегендей кылып. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул китепке болгон, же өткөн тарыхка болгон маселе, ушул мамиле. Мына биз азыр өзүбүздүн балдарыбызга бир нерсе айтсак, кантип эле ушундай болсун деп сиздер шек санайсыздар да. Ошо өзүңдүн балаңа дагы мына китепте ушундай жазылып турат деп далил керек болуп калды да. Эмнеге? Себеп сиздер азыр WhatsApp'ка көбүрөөк ишенесиздер да. Instagram'га көбүрөөк ишенесиздер. Фейк, жалган маалыматка көбүрөөк ишенесиздер. Чындык маалыматты жазып койсо эч нерсеге ишенбейсиздер. Себеп кыяматтын белгилеринин бири ушул экен. Ушундай деп жазылып турат. Кыяматтын алдында дейт, туура сүйлөгөн кишини көкүрөктөн түртүп четке четиретип калат дагы, жалган сүйлөгөн кишинин аркасынан ээрчип калат деп турат экен да. Бул кыяматтын белгилеринин бирөө экен ушул. Түшүнөсүздарбы? Ошондуктан бизден уккан сөзүңүздөргө же WhatsApp'тан, же башка жактан далил издебеңиздер. Бул нерселерге далилдер адамдын акылы менен гана жете турган далилдер. Мына насааттын бирөө ушул окугула, окусаңар ошонун ичинде баары бар. Тарбиясы да, маданияты да, тарыхы да, илим, билими да. Саясатчы Калмаматовго болгон көз карашым. Мен эч кимге көз карашымды айтпайм. Өзүңүздөрдүн акылыңыздар кандай жатса ошондой кылып өлчөп алгыла. Жарайбы? Буга кандай карайсыз, ага кандай карайсыз? Сиз кандай карасаңыз ошондой эле карайм. Саламатсызбы агай, мендеги суроо бар дейт. Россия менен Украинанын ортосундагы согушта биздин позициябыз кандай болушу керек дейт. Биздин позициябыз кыргыз позициясында болушу керек. Кыргыз позициясын кайдан алабыз десеңиздер, улуу макал лакаптардан аласыздар. Биздин ата-бабаларыбыздын таштап кеткен акыл насааттарынан аласыздар. Мына ошол жерде бардык суроолорго жооптор бар. Балдар, кыздар, карап көргүлө ошол макал лакаптарды. Анан жоопту кандай издейбиз деген суроолор болот да. Бирөө менен шерттештиңби, бирөө менен достоштуңбу? Аны менен акырына чейин дос болушуң керек. Ыңгайына жараша моундай болуп култуңдап ойноп жүргөн, бул акырында аягында жакшылыкка алып келбейт. Биз Россия өлкөсү менен бирге Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсүбүз. Биз Россия өлкөсү менен Кыргызстандын ортосунда түбөлүктүү достук деген келишимге кол койгонбуз. Кандай болушу керек анан биздин позициябыз? Айткыла өзүңөр. Достко достой, жатка жаттай мамиледе болушубуз керек. Ушул позицияны карманышыбыз керек. Доллардын ордуна юаньды дүйнөлүк валюта болоруна ишенесизби? Пайдасы менен зыяны барбы? Рахмат дейт. Доллардын ордуна юаньдын болушуна эгерде БРИКС өлкөлөрүн билесиздерби? ШОС өлкөлөрүн билесиздерби? Мына эгер Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр бир келишимге келип калган болсо, бул дүйнөнүн канча пайыз калкын камтыйт? 60%га жакын. Азыр андан деле ашып кетти, жана байкоочулар менен кошкондо. Ошол дүйнөлүк калктын санын камтыган өлкөлөр. Эгерде бир сүйлөшүүгө келише ала турган болсо, анда юань доллардан күчтүү болуп кетет. Ошондой болушу мүмкүн. Ошого барататко ошонун алгачкы кадамдары деп билсек болот. Себеп расмий эмес сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында өз ара алыш бериштерди юань рубль менен жүргүзөлү деген сөздөр чыгып атат. Долларды сүрүп чыгаруу максатында. Болушу мүмкүн. Салык кодекси, салык маданияты боюнча ККМ азыр киргизип жаткан жаңы кодекс. Токоев Эрланбек. Сиз мага маалымат катарында бере атасызбы, Эрлан мырза, муну кандай? Же сурообу? Суроо. Эмне суроосу? Бул ККМди айтып атасыз да. Өзү негизи ККМ менен иштеш керек. Негизи. Бирок колду бутту кайрып, ушундай болуп иштейсиң деп эмес, ага даярданыш керек. Ага мүмкүнчүлүк бериш керек. Ага шартты түзүш керек. Андан кийин талапты коюш керек. Баланы дагы биринчи октаардан тарбиялардын алдында шартты коюп туруп, үлгүнү көрсөтүп туруп, анан кийин киргизсе болот. Бирок акыр аягында ККМга барыш керек. Себеп ар бир түшүп аткан акчадан салыкты өз алдынча төлөп туруу маданияты азырынча сиз айтып аткандай бизде калыптана элек.
мүмкін болушунча жашырганга аракет кылабыз, бирок ашырып чыкпайбыз. Сіздерге ушул боюнча бир сонун мисал келтирейин Союздун мезгилинен. Союз дегенде чочулайсыңарбы силер? Себеп сиздердин аң сезимиңиздерге ушундай кылып киргизип койгон. Союз өтө жаман болгон деп киргизип койгон. Туурабы? Союз керемет болгон. Союз мыкты болгон. Союз эң адилеттүү болгон. Союз дээрлик мына биздин шариатта кандай тартиптер менен болсо, ошондой тартиптер менен жашаган. Сіздердің алдыңыздар қанша жашта азыр? Қайсы жылқысыздар? Дээрлик қайсы жылқысыздар? 2004? 5. 2000-ден бері қарайсыңар, Союздун эч нерсесин көрбөй калдыңыздар да. Мына ошол Союздун мезгилинде бир заводдо ушундай бир тажрыйба жүргүздү да. Аябай чоң завод. Завод дегенде азыркы сиздер ойлогондордой завод эмес. Мына биздин эле Бишкек Селмаш завод, айыл чарба заводунда, мына Ош базарынан нары жерде чоң завод бар эле. Айыл чарба техникаларын чыгаруу Фрунзе атындагы завод бар эле. Мына ошол заводдо 13 миңге жакын киши иштейт эле. Бир заводдо. 20 миңби? 20 миң киши иштейт экен. Эми карагыла, бир ишканада 20 миң киши иштейт. Азыр университетте ошончо студент окуйт. Өздөрү окубайт, бирок окуп атат да. Капа болбойсуздарбы бир нерсе айтсам? Ата-энеңер окуп атат деп. Контракт төлөп атат да. Акчаңар окуп атат да сиздер. Мына ошондой заводдо мындай бир тажрыйба жүргүзүптүр да. Заводдун ашканасы бар. Ашканасында бекер коюптур, тамактын бүтүндөй баарын бекер коюптур. 20 миң кишиге элестеттилер. Макул 15 миң кишиге бекер тамак. Тек гана тамактын атын баасын жазып койгон. Ошондо бир айда, мисалы, ошол ашкана 100 миң рубль иштеп таап аткан болсо, мисалы 100 миң. Анан караса күндөн күнгө баягы баасын жазып койгон, ким каалаган тамагын алат дагы акчасын таштап кеткен. Таштап койгон ошол жерге. Кийин эсептеселе, жеген тамак көп, акча аз. Аябай кыжалат болот. Жетекчилик аябай кыжалат болот. Биздин жумушчулардын аң сезими ушунчалык төмөнбү? Ушунчалык маданиятсызбы? Ушунчалык жалганчыбы деп аябай таң калат дагы. Мейлеме, бул тажрыйбаны бир айга чейин узарталы деп, бир ай жүргүзөт. Айдын аягында келип акчаны эсептесе, баягы 100 миң сомдук тамак ичилген болсо, баягы жерде мисалы 110 миң рубль акча калган. Эмнеге? Көрсө ошол күнү айлык берген күн экен. Мен 3-чү күнү барып 1 сом 15 тыйындык тамак жедим деп жазып коет экен. Мен 4-чү күнү барып 85 тыйындык тамак жедим деп жазып коет экен. Аягында айлык алганда барып акчасын баарын таштап кетиптир ошол жерге. 100 миң сомдук акча тамак жеген жумушчулар 110 миң сом кылып таштап коюптур. Мына Союз кандай болгон? Азыр кандай дейсиздер? Азыр ошондой болобу? Кудай сактасын да азыр. Ошондуктан мына салык кодексинде болобу, башка жагында болобу, маданият ушундай болуусу керек. Адамдын өзүнүн аң сезими болуш керек. Мага көп суроо беришет, жумушту эмнеден баштайт элеңиз деп, ар бир мамлекетте имандан башташыбыз керек деп айтам. Иман бар жерде эч качан биринин акысын бири жебейт. Иман бар жерде бирөөнү бирөө алдабайт. Иман бар жерде өзүнүн улууга акарат келтирбейт. Иман бар кезде жүрөгүндө иманы болгон болсо, эркек киши эч качан аял кишиге кол көтөрбөйт. Аял киши эч качан эркек кишинин айтканын эки кылбайт. Ата-энесин таштап кетпейт, балдарын таштап кетпейт. Иман болгон болсо мыйзам бузууга барбайт, бирөөнүн акысын жебейт, жатып ичери болбойт. Бул дагы эмнеден пайда болот? Окугандан пайда болот. Мына ушундай деп айтам мен сиздерге. Мектеп окуу программасына мекен таануу сабагын киргизүү сунуш киргизсеңиздер, көтөрүп чыксаңыздар 1-чи класстан 11-чи класска чейин дейт. Мекен таанууну дагы, дин таанууну дагы киргизебиз биз.
Biz убада берген нерсенин бүтүндөй баарынан жараткандын жардамы менен үстүнөн чыгып келатабыз. Мекен таануу, дин таануу 9-10 класстан баштап жигиттерге аскердик башталгыч даярдыктан өтүү, кыздарыбызга тигүүчүлүк, чеберчилик окууларын киргизишибиз керекпиз. Союздун мезгилинде биз 9-10 класста ошол аскерге даярдык көрүү деген эки чоң кесипке ээ болот элек. Биринчиси автодело деп айдоочулукка күбөлүк алат элек. Айдоочулук күбөлүгүн 2 жыл окуйт элек. 1 жыл машинанын түзүлүшүн, 1 жыл машина айдоонун эрежесин. Азыр 2 ай окуп, же үйдө жатып акчаны жиберип коюп право алып атасыңар. Биз 1 жыл окуйт элек машинанын түзүлүшүн. Токтоп калса оңдогонду билишибиз керек деп. Азыр машина айдап барат, токтоп калса силер эч нерсесин билбейсиңер, права бар болгон. Күтүп отурасыңар бирөө алып келиш керек деп. Мына ушул керектүү сабактарды киргизебиз Кудай кааласа. Союздун системасына өткөрүү жөнүндө маселе койдум өткөндө сессияда. Жаңы билим берүү министри Бейшеналиев мырза дайындалып атканда, ал жигит убада берди, карайбыз, өтөбүз деп. А мен ошого биринчилерден болуп, күн-түн иштеп бергенге даярмын. Жаңы билим берүү мыйзамын биздин бүтүн Кыргызстан жазып бергенге да даярбыз. Өтөбүз Кудай кааласа ошого. Бизде бийликтин 3 бутагы бар. Ал эми 4 бийлик, 4-чү бийлик кылып СМИ неге көтөрүүгө болобу дейт СМИни. Кандай ойлойсуз дейт. Массалык маалымат каражаттары деген сөздү ал СМИ деген. Бийликтин 3 бутагын тең салмактуулукка алып келишибиз керек. Массалык маалымат каражаттары жигит анан кийин сүйлөшөбүз. Массалык маалымат каражаттары 4-чү бийлик болот качан? Качан чыркыратып чындыкты жазганда. Качан чындык ошол тарапта болгондо. Качан буйртма макалаларды жазганды токтоткондо. Качан фейк аккаунттарды токтоткондо. Качан фейк каралоолор, фейк мактоолорду токтотконубузда, ошондо 4-чү бийлик болот. Бүгүнкү маданият менен 4-чү бийликти берип коюу коркунучтуу. Себеп мына сиздер, жаштар, жигиттер, кыздар, азыр өз алдынча ой жүгүртүү деген кабилетибизди жоготтук дагы, деп атат, деди деп уктум, деп атышыптыр, деди деп айтты го дегенди көп айтасыңар. А өзүңөр эмне деп ойлойсуңар десе, он чыкпай туруп бересиздер. Себеп ой жок. Мен үчүн бирөө ойлоп бериш керек дейсиздер. Чайнап, оозуңарга салып, анан кийин арттан бир койсо жутуп берсеңер ошол жакшы да. Өзүңөрдүн чайнагыңар келбейт, өзүңөр ой жүгүрткүңөр келбейт, бирөөдөн даяр жоопту ала койгонго уста болуп калып. Кандай дейсиздер? Ой жүгүртүү кабилети өсүш үчүн көп окуш керек. Маалымат канчалык көп болсо, ой жүгүртүү ошончо жеңил болот. Батышка эмес Орусияга ыктоону колдойсузбу? Негизи эле биз үчүн кайсыл система ылайыктуу? Биз үчүн кыргыз системасы ылайыктуу. Кыргыздын кыргыз болгону ылайыктуу. Ар бир улут өзү менен өзү болгону ылайыктуу. Мисалы мен көп учурда айтам, мына азыр ашканаларга кирип барсаңыздар, эмне тамагың бар десең, говядина жейсизби, баранина жейсизби дейсиңер. Койдун эти бар, уйдун эти бар дегенди колдонбойсуңар. Сиздер деле колдонбойсуздар. Азыр күлүп маскаралагандай аларды маскаралап, сиздер деле ошондойсуздар. Ошолордун бири сиздер. Курица жебейсизби деп коесуңар кирсеңер. Кандай дейсиңер, жигиттер, кыздар? Же мен туура эмес айтам? Сиздерде кара нан барбы десеңер, бизде только лепешка деп коет. Жайлап, да? Мына өзүңөргө эксперимент жүргүзгүлө. Жатаканада жашайсыздарбы, үйдө жашайсыздарбы? Бүгүн кечке чейин канча бөтөн тилди кошот экенмин деп эксперимент жүргүзүп көргүлөчү. Натыйжада билесиңер, эч кайсы тилде сүйлөй албайт экенсиңерди билесиңер. Аталасын чыгарып атабыз. Кандай дейсиздер? Туура эмес болсом айткыла. Сиздер эмес, мына сессияда чоң кишилердин сүйлөп атканын көргөндө кулагың тешилип кетет. Болбойт кандай сөз, кандай дейсиздер?
Мына жерде атыңыздарды жазбай атасыздар. Кээлериңиздердин жазганыңыздарды мен ачык окуп берем кандай жазып атканыңарды. Капа болбойсуздарбы? Грамматикалык каталарын айтып берем. Капачылык болбойбу? Рахмат. Ошону жалгыз чубак айтат да, сүйлөп атканда. Эмне үчүн депутаттар эл үчүн эмес, өздөрүнүн бизнестерин сактап калуу үчүн депутат болушат? Рахмат. А мен сизден сурайм, а эмне үчүн ошондой депутаттарга добуш бересиз? Кандай? Ким жооп бере алат? Себеп акчасын жакшы көрөсүздөр. Туурабы? Эмне үчүн алардын акылын өлчөбөй, алардын акчасын өлчөйсүздөр? Бизге эмне кылып берет деген суроону коесуздар. Жаштар барып добуш берип канчадан берип атыптыр деген суроону коет жигиттер. Айыл-айылга барып алып, тал теректин түбүнө ондон болуп жыйналып алып турушат. Ким канчадан берип атат? Калп дегилечи мага. Калп дей аласыңар ушуну? Мына жерде чын көкүрөгүңөр менен кеңешип туруп, колуңарды көтөргүлөчү. Кече соңку Бишкек шаарындагы жогорку кеңешке болгон шайлоодо ким барды шайлоого? Мына канча киши отурасыңар? 6 киши, 7 киши көтөрүп атат. Калгандарыбызчы? Мага баары бир. Туурабы? Барбайм. Барбайм дейсиздер. Мен ушул Москвада иштеп жүргөн жаштарга, жигиттерге, кыздарга барып сурадым да. Биз 50 миңге жакынын каттоодон өткөрүп бердик, электрондук каттоодон өткөрүп бердик, жардам бердик, көмөк бердик. Микрофон иштебей атат, Жаштар даярдады, Аны угулуп атабы? Силерге жакшы, мага кыйыныраак болуп калат да. Мына ошол 50 миңге жакын кишини өткөрүп берсек, шайлоого 4,5 миң киши барды. 46 миң киши барган жок. Эмнеге десең, жөн эле жерди карап тура берет. Эгер сиз үчүн өлкөнүн келечеги кайдыгер болсо, анда кандай өлкө курабыз биз? Кандай мамлекет болот анда бизде? Ким курат биз үчүн мамлекетти? Кандай дейсиздер, жигиттер, кыздар? Эртең бүрсүгүнү сиздер дээрлик коомдун чечүүчү күчүнө айланасыздар. Эгер бүгүн кайдыгер болсоңуздар, эртең кандай болобуз? Мен барган жерде айтып аттым. Макул, бүтүн Кыргызстанга каршы добуш бергиле, бирок баргылачы, тек гана жатпагылачы деп. Жан баштап жата беребиз. Анан мондай суроолорду бере беребиз. Качан оңолобуз деп. Биринчи өзүбүз оңолсок, оңолобуз жигиттер. Анан ошол депутаттарда күнөө эмес, ошол депутаттарды шайлаган коомдо күнөө. Чайын ичип алгансыңар, акчасын алып алгансыңар, студенттерге дискотека куруп берет эле башта, киного алып барып коет эле, ортоңордон 10 кишиден тандап туруп, чөнтөгүңөргө бирдеме салып коет эле, 10 кишини алып барып, кафеге алып барып коет эле, анан баарыңар барып ошого добуш берет элеңер. Калп деп айтпагыла, бул чындык. Россия-Украина маселесинде Кыргызстанга тийген таасири дейт. Кризистен чыгуунун жолдору дейт. Мен жана айттым, тийген таасири 84 сом 90 тыйын болуп турган доллар 115 сомго чейин чыкты. Таасири ушул. 1400 сом болуп турган un азыр 2000 сомго чейин чыгып атат. Таасири ушул. 1 литр күн карама май канча эле, азыр канча болуп атат? Таасири ушул. Кум шекер кандай болуп атат? Таасири ушул. Мунун таасиринин башы, таасири дагы тиет. Анын чыгуунун жолу, мына Россия өлкөсүн караңыздар, башка өлкөлөрдү караңыздар. Кудайдын куттуу күнү президенти дагы, өкмөтү дагы жыйын өткөрүп атат. Тынымсыз жыйын өткөрүп атат. Көрүп атасыздарбы? Бизде жыйын өттү деген дуга элекмин. Программа иштетип атат деген дуга элекмин. Кантип чыгабыз деген сөздү айткан кишини уккан жокмун. Эгер сессиядан ушул сөздү айтып койсоң, урду соктуга алып жатып калат. Аксакал болбогула деп атат. Үйрөтпөгүлө деп атат. Аны угуп атасыңар. Азыркы учурда көбү орусча сүйлөп, кыргыз тилин унутуп баратабыз. Орусча да сүйлөй албайбыз, кыргыздар, кечирип койгула мени. Ушинтип өзүбүздү өзүбүз алдабайлы.
орус тилин да үйрөнүү керек, бирок кыргыз тилин почти сүйлөбөй калганды дейт. Кандай жазсаңар ошондой окуйм дедим. Кыргыз тилин почти сүйлөбөй калгандар көбөйдү. Кыргызстандагы университет, колледж жана мамлекеттеги сабактарды, мектептеги сабактарды кыргыз тилине которсо болобу? Албетте орус тилин дагы үйрөнүү керек. Үйрөнүү деген эки үй менен жазылыш керек да. Бирок аны кошумча катары үйрөнсөк жакшы болот эле дейт. Менин максатым ушул. Кыргыз жигиттери, кыздары биринчи кыргыз тилинде ушундай куш сайрагандай сайрап, орус тилин дагы, керекпи түрк тилин дагы, керекпи кытай тилин, англис тилин, немис тилин, өзбек тилин, казак тилин өздөштүрүп алсаңыздар, өзүңүздөргө пайда. Анын пайдасын өзүңүздөрдөн башка бир киши көрбөйт. Анан аны милдет катары көрбөгүлө. Орус тилин окутуп атат, же башка тилди үйрөнүп атабыз деп үйрөнгүлө. Бирок ким болсоң ошол бол, кыргыз тилинде түш жоргандай болушуң керек. Сүйлөө же сүйлөм куруу эрежелерин так сакташыбыз керек. Мына менин кол алдымда иштеген жардамчым дагы, кеңешчим дагы жалаң жаштар. Жалаң жаштар. Бирок ошолорго бирдеме жаздырсам, 3 жолу оңдоткондон кийин акырында отуруп алып өзүм жазам. Баарынын университеттин, академиянын дипломдору бар колдорунда. Кыргыз тилинде жаздырсам дагы өзүм жазам кийин, орус тилинде жаздырсам дагы кийин өзүм жазам. Ошон үчүн ата-энеңер айтат го, тил албасты жумшаганча тына-тына өзүң бар дейт. 5 жолу айтып кыйналгандан көрө өзүң отуруп жаза койгоның жеңилирээк. Андай дейин десең, бирок алар үйрөнбөй калат. Түшүнөсүздөр, үйрөнбөй калат алар. Рахмат. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясындагы жалаң ушул жардамчыларыбыз дагы, кеңешчилерибиз дагы жалаң сиздер менен курдаш болгон, сиздерден 1-2 жаш улуу эле жигиттер, кыздар. Мен ошолорду чоң академия сабагынан өткөргүм келет. Ошолорду кийин абдан каттуу тарбиялап, жогорку кеңешке депутат же өкмөткө кызматкер кылып дайындагым келет. Мен ошолорду кандай десем бир тегирменден тирик чыга турган, бүтүн чыга турган кылып тарбиялагым келет. Кай жерге ыргытсаң ошол жерден туруп кете турган кылып тарбиялагым келет. Мыйзам жагынан дагы, ыйман жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы. Мына жерде отурат, мына Айгерим деген кыз отурат. Дээрлик 10 жылга жакындап баратат. Канчанчы курста келдиң эле Айгерим? Ошо бизге 3-чү курста келген кыз. Азыр жогорку кеңештин депутатынын жардамчысы. Мына Айпере деген кыз отурат. 5 тилде сүйлөйт. 5 тилде эркин сүйлөйт. Жашы 20 канчадасың? Мына 28-де. Айгерим 27-десиңби, 26-дасың? Мына. Мына жерде Азамат деген жигит отурат. Кана? Мына Азамат деген жигит. Канчадасың? 28-де. Бизде фракцияда секретариаттын жооптуу кызматкери. Акталаадан. Мына Акталаадан айылдагы мектепти бүтүрүп келип, Бишкектен жогорку окуу жайды окуп, биздин партияга келгенде экинчи мөөнөттөгү картайып баратат бул. Экинчи мөөнөттөгү туруктуулугу менен, бир сөздү бекем тургандыгы менен айырмаланат. Эң негизгиси бир жакшы нерсени билүүгө дилгирленет. Ошого аракеттенет. Бир сөздү айтсам, экинчи кайталатпаганга аракет жасайт. Мына ушул жигиттер, мына ушул кыздар, Кудай буйрса, Аллах өмүр берсе, 5 жылдан кийин азыркы мыкты деген депутаттардан мыктыраак болуп даярданышат ушулар. Биз жигиттер, кыздар, баягы чөнтөгү дөң, ата-энеси жогорку жакта иштеген, же бир базардын базаркому болгон ата-энелердин балдарын, кыздарын алган жокпуз. Жалаң ушул Акталаадан келген, Ноокаттан келген, Баткенден келген, мына Мирбек деген жигит отурат, Аксыдан, мына Илгиз деген жигит отурат, Чаткалдан. Канчага чыктың Илгиз?
31, эми быйыл чыгасын 31ге. Мына ошол жигит биздеки эң мындай бир тажрыйбалуу деген юридикалык жактан прокуратура кызматында иштеген Гуля Кожокулова деген угуп жүрөсүздөр. Мына ошол кишинин жардамчысы ушул жигит. Мына бизде дасыккан жигиттер менен кыздарга, депутаттарга мына ушундай жалаң жаш жигиттерди, кыздарды байлап бергенбиз, ошолорду тарбияласын деп. Мына кадрды ушинтип өстүрөбүз биз, Кудай кааласа. Ошондуктан тил билгениңер жакшы болот. Кыргызстандагы университет, колледж жана мектептеги сабактарды кыргыз тилине жок. Окугула балдар. Кыргыз тилине мисалы азыр Бишкекке эле келип, Бишкекте жогорку окуу жайда окуп калып, анан мени менен сүйлөшкөндө айтат да, аралаштырып кеткенде, "А эмне кыргызча сүйлөбөйсүз?" десе, "Мен Бишкекте окуп калганмын" деп коет да. Анда биз такыр билбей калышыбыз керек экен да. Мен 2 жыл Германияда жүрдүм кызмат кылып. Анан 5 жыл Россияда университетте окудум. Кандай деп сүйлөшүм керек анда мен? Такыр унутушум керек экен да кыргыз тилин. Кыргызстанда жашап атып, кыргыз жогорку окуу жайында окуп атып, билбей калдым дейт. Ошолорго ушундай мисал келтирем да, сыртка чыксаңар айланайындар, чымчык дагы каргадай болуп каркылдабайт. Карга дагы бөдөнөдөй сайрабайт. Сагызган дагы шакылдайт. Баары өзүнүн тилинде. Мышык дагы миолойт, үрбөйт. Ит дагы миолобойт, үрөт. Бирок кыргыз гана көрүнгөн тилде сүйлөп кете берет. Түрк кафелерине кирип калсам, "Экмек жейсизби?" деп карап турат мага. Бул нан жейсизби дегени. Мага нан берип коюңузчу десе, "Чёрный или белый?" деп сурайт. Намыс. Бардык жерде намыс. Орус тили дагы үйрөнүү керек дейт. Туура. Өлкөнү өнүктүрүүгө сизге эмне түрткү болгон дейт. Сезим, мекен сүйүү сезими. Элге кызмат кылуу сезими. Кыргызстанда китепканалардын санын көбөйтүүгө аракет кылууңузду суранат элем. Китепканалар көп, китепканага кирген киши жок. Китепканалар көп, Кудайга шүгүр. Мындай суроо берсеңер да, мындай турмуштагы суроо. Ар бир айылда мечит курулуп атат, 2ден мечит курулуп атат, Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Бирок жума намаздан башка учурда ал мечитке кирген кишини көрбөйсүз. Калп эле да. Келгиле. Китепканага да каттайлы. Мечитке да баралы. Келгиле, билимиңизди көтөрөлү. Мечитке барсаңар ыйман бекемделет, китепканага барсаңар билимиңер өсөт. Баргыла. Адамдан өткөн жалганчы жок дейт да жараткан Аллах. Эмнеге десе, бейишке киргин келеби десе, баары киргиси келет дейт. Бирок бейишке кирчүү ишти жасабайт дейт. Тозоктон, оттон коркосуңбу десе, корком дейт. Бирок тозокко барчу ишин токтотпойт дейт. Акылсыздарбы? Китепкана бар, Кудайга шүгүр, бардык жерде бар. Мына биздин республикалык китепкананы караңыздарчы. Мен кээде кирип калганымда карайм, мен кишини таппайм ал жерде. Жок киши. Парктарда отуруп алып эле монуна чукуп эле отурасың. Китеп калды өзүнчө. Саламатсызбы дагы, менин суроом дейт. Азыркы жаштар 30-70, 60-70% орус тилине ооп, кээ бирлери эне тилди унутуп да калышты. Бул нерсе эне тилдин жок болуп кетишине алып барбайбы, сиздин көз карашыңыз? Ачуу чындыкты айтайын сиздерге. Биздин Кыргызстанда Дунган мектеби барбы? Жок. Уйгур тилинде мектеп барбы? Жок. Эмне үчүн алар бүтүн баары өзүнүн тилинде сүйлөйт? Кандай дейсиздер? Жигиттер, маселе намыста. Маселе кулк мүнөздө. Биз оомабыз. Биз жетелемейбиз. Биз туруктуу боло албай атабыз. Кай жактан келсе ошол жактан ырдап кеткенге биринчи катарда турган элдерден болуп калдык тилекке каршы. Эмнеге? Мамлекетте мектеби жок, башкасы жок. Алар өз тилинде сүйлөйт. Кыргызстанда туруп кыргызча окубай аткан өзүбүздө намыс жок. Эртеден кечке
Эртеден кечке чейин ата-энеңдин жанында болосуңбу, тууганыңдын жанында болосуңбу, кимдин жанында болсоң бол. Сүйлөбөйсүңбү? Ким тоскоолдук кылып атат? Ким тыюу салып атат? Айткылачы, айланайындар. Ким тыюу салып атат? Эч ким тыюу салбайт. Чегара маселеси боюнча 28 апрель 21-жылы тажик-кыргыз жаңжал чыкты. Туура 1 жылдын жүзү болду, бирок чечилген жок. Ошол маселе эртерээк чечилсе жакшы болмок. Күнөөсүз элге кыйын болду дейт. Биз айтып аткан, сессияда көтөрүп аткан маселени сиздер айтып атасыздар. Ал качан чечилет, аны да билесиздер. Шайлоодо жеңилген оор болдубу дейт. Шайлоодо бир да жолу жеңилип көргөн жокпуз биз, бүтүн Кыргызстан. Азыр видео тасмадан көрдүңүздөр. Ошол мезгилдеги БШКнын төрагасы айтты. Бир эле бүтүн Кыргызстандан 66 000 добушту жокко чыгарганбыз деп айтты. Уктуңарбы ошону? Уктук, бирок таасир кылган жок да. Ушу суроону берип атасыздар. Угуп атабыз да. Бирок ошого маани бербей атабыз да. Биз 2010-дагы, 2015-дагы, 2020-дагы уткан партиябыз. 2020 утуп туруп, мыйзам бузуу болду. Шайлоонун жыйынтыгын жокко тааныбайбыз деп чыккан жападан жалгыз партиябыз. Себеби бизге мандат эмес, бизге адилеттүүлүк керек, бизге чындык керек. Экинчи жакырылышта сиз эң баалаган депутат. Ошо албетте өзүңүздөн башка дейт. Мен эң баалаган депутат өз авири менен өзү иштеген депутат болот. А кимис ошондой болуп чыгат? Ага бааны сиздер өзүңүздөр бересиздер. Жаштарга салынган эң чоң салым бул инвестиция дейт. Жаштарга салынган эң чоң салым жаштарды туура жолго багыттап коюш. Ошол туура кеңеш берип коюш. Аны кабыл алабы албайбы, ал жаштардын өзүнүн иши. Эң сүйүктүү китебиңиз дейт. Эң сүйүктүү китеп болбойт. Сүйүктүү китептер болот. А китептердин арасынан эң керемет китеп кайсы десе, бул жараткандын сөзү. Аллахтын сөзү. Бул Куран, анда эч ким жаза албайт, жазуу мүмкүн да эмес. Ассаламу алейкум дейт. Менин суроом төмөндөгүчө. Азыркы жаштардын, студенттердин окуусун бүтүп, чет мамлекетке жашоону тандап, ал жакта иштеп калуусунун себеби эмнеде дейт. Кечээ биздин бир кесиптешибиз айтыптыр да, чет элдеги элчиликтер жаштарга жумуш издегенди күчөткүлө деп. Мен ал кесиптешимдин пикири менен түп тамырдан макул эмесмин. Мен тескерисинче сыртта жүргөн жаштарды кайткыла деп кайтара албай атам. Кайт мына жерде ачкадан каза болуптур деген сөздү уга элекмин, Кудай сактасын. Кандай дейсиздер? Кеп кайсыл жерде иштеп жүргөнүңдө эмес, кеп эмне кылып жүргөнүңдө. Биздин ата-бабаларыбыздын керемет сөзү бар. Тек жатканча тегин иште дейт. Бизде тек жатабыз азыр, иштей элекпиз. Айылдан келгенсиздерби? Айылыңыздарга барып атасыздарбы? Жаңы курулуш, жаңы тамдар курулуп атабы? Кимдер куруп атат ошону? Кимдер куруп атат? Кошна мамлекеттен келген жигиттер куруп атат. Кыргыздар эмне үчүн курбай атат? Кургусу келбей атат. Эмне үчүн кургусу келбей атат? Карыз сурап Москвага кеткиси келип атат. Эмне үчүн ал жакка кеткиси келип атат? Ата-энеден алысыраак болгусу келип атат. Эркиндикке чыккысы келип атат. Бул сөзүмдү укканда сиздер деле жаман көрөсүздөр мени. Бирок баары бир канча жыл өткөндөн кийин абдан туура айткан экен деп айтасыздар. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Досматов Нурудин бериптир. Бул суроону абдан туура берип атасыз. Нурдин мырза, шарт түзсө болот эмес, шартты өзүбүз түзүшүбүз керек. Мен айылда аскерден келгенден кийин 2 жыл жаштар бригадасын, Шумкар бригадасын түзүп, ошондо жетекчилик менен иштедик. Биз өтүк кийчүбүз, фуфайка дегенди билесиздер, билбейсиздер, билбейм. Керзовый өтүктөрдү кийип алып, 7 чакырымга жөө барып, жөө келип, азыркыдай кар жаасы да, жаан жаасы да 7 чакырымга жөө барып келип, короо курчу элек.
Мына шарт деп ушунайт. Биз жетери жеткенче ырдап, келер келгенче каткырып күлүп, тамашалашып, бир 17-18 бала иштейт элек, ушундай болуп каткырып күлөт элек. Балта теше дегенди билесиздерби? Теше араларыбызды көтөрүп алып барып келет элек. Бизден өткөн бактылуу киши жок эле. Кайдагы шарт? Эмне болгон шарт? Шартты кандай кылып түзүп бериш керек? Шартты инсан өзү түзүш керек. Мына азыр көчөлөрдү карасаңыздар, тилемчилик кылган киши көп, ашканаларды карасаңыздар, идиш жуугуч талап кылынат, тескөөчүп талап кылынат, кызматчы талап кылынат деп жарыя турат. Күнүнө 400 сом, күнүнө 500 сом деп жазып койгон. Барбай атышат го. Андан көрө момунтип отурган жакшы болуп атпайбы мечиттин алдында. Сиздин оюңузча Кыргызстан артта калдыбы дейт. Сиз кандай дейсиз? Алдыга кеттикпи? Биз өтө артта калдык жигиттер. Мына Россиянын телесин караңыздар. 4-5 класстан голос дети дегенди карасаңыздар, 4-5 класстагы жигиттер, кыздар, балдар, кыздар чыгып алып, англисче, французча кандай керемет ырдап атат, сүйлөп атат. А бизде тап бербейчи ошондойлорду. Артта калбай эмне болот? Кыргызстан биз эмне чыгарабыз? Дүйнөлүк адамзатка керектүү болгон эмне чыгарабыз? Ушактан башка эч нерсе чыгарбайбыз. Жүзү бул жактан жолугуп алып, жүзү бул жактан жолугуп алып, улак чапканда гана кыйкыра беребиз. Ой, кыргыздын ерлери, кайдагы ер? Бири-бирине күчтүү. Кечекиндей чатак чыкканда эч кимди таппай каласың. Азыркы жаштар улутчул болуп чоңоюш керекпи, же мекенчил болуп чоңоюш керекпи? Ыймандуу болуп чоңоюш керек. Менин бир жакшы урааным бар. Уруум деген тозот, улутум деген озот деп. Уруунун аркасынан түшкөн бул кыргыздын тамырына балта чапкан менен бирдей. Уруумду изилдебейли кой. Билип кой, изилдебе. Bir urуудан bir uruu кыйын эмес, bir urуудан bir uruu мыкты эмес. Баары бир. Чугуп келсең экөө тең сабатсыз. Кимдин алдында кыйын болобуз? Биз эгер кыйын экенибизди белгилей турган болсок, улутту көтөргөнүбүздү билишибиз керек. Биздин айылыбыздын кулуну, биздин районубуздун кулуну, курук сөз, куру намыс. Ошо кулун колунда бар үчүн кулун болуп атат, бийлиги бар үчүн кулун болуп атат. Ошол кулунду бирөөлөр байлап койгон болсо, ошол уруу келип бошотуп коеюн дебей атат го. Кесибим экономика жана менеджмент өтө чоң тандоонун астында турам. Биринчи мамлекеттик ишкер, экинчиси жеке ишкер. Кайсынысын сунуштайт элеңиз дейт. Рахмат. Кайсы жерде элге, журтта өзүңүзгө рахат алып келем деген болсоңуз, ошол жерде иштеңиз. Ар бир адам жумушка баратканда мойнундан байлаган иттей болуп барбай, кубанып барыш керек. Ошо жумушунан рахат алыш керек. Мен кээде бир кесиптештерге айтып калам. Өзүңдүн каалаганыңды айта албай, жашаганын курусун жашоо. Акырын чыгат дагы, туура айттыңыз дейт. Мен сиздин пикириңизге менен макулмун дейт. Ушинтип жерден айтып койбойсуңбу сиз? Билесиз го деп коет. Мындан өткөн шордуу бар. Мындан өткөн капас бар. Каалаганыңды айта албасаң, ойлогон оюңду айта албасаң, бул эмне деген жашоо? Билесиз го деп коет. Кечээ 1-май райондук сотто Динара Шырахунованын иши каралып жатканда сот күбөлөргө кыргызча жооп берүүгө тыюу салды. Орусча гана сүйлөөгө жооп берүүгө болот деди. Буга чейин да ушул райондун соту Алтынбек Сулаймановду калпакты чечип кой, орусча сүйлөө керек деп Зекиге ушул соттордун жоопкерчилиги каралабы? Арыз жазсаңыз каралат. Сөзсүз түрдө каралат. Бизде Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча ар бир жаран өз тилинде сотто сүйлөөгө укуктуу. Мамлекет эгерде кыргыз тилин түшүнбөсө, ага котормочу бергенге милдеттүү. Ошондой. Кыргыз тилдин
таркытоо боюнча ой пикириңиз каяка таркатабыз? Каяка таркатышыбыз керек кыргыз тилин? Кыргызстандын өнүткөн үчүн кандай мүмкүнчүлүк бар? Өнүктүрүү үчүн дегениңиз го бул. Мүмкүнчүлүк көп, ал экөөбүздөн көз каранды, экөөбүз кааласак ошондой болот. Эгер кааласак. Адамдардын менталитетин кантип оңдосо болот? Окуу жолу менен, окутуу жолу менен, билим берүү жолу менен. Азыркы демократиянын кандай кемчиликтери бар? Бейбаштык кемчиликтери бар. Бейбаштык кемчиликтери бар. Демократия Кыргызда башталган. Сөз эркиндиги Кыргыздан башталган. Кандай дейт? Сөз кезеги келгенде айтпасаң, сөздүн атасы өлөт дейт. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Бирок жоопкерчилиги керемет го. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Ошол экөөнүн айырмачылыгын билишибиз керек да. Туура сөздү туура убакта айтыш керек. Туура эмес, кийин кезеги кетип өткөндөн кийин айтканыңда кылычыңды бир жерге чап деп койгон. Айтпайт азыр. Азыр айрыкча жаштардагы, карлардагы ушундай эпчил болуп калды. Бийликтин кандай кемчиликтерин көрүп атса дагы айтпайт азыр. Эртең кеткенден кийин ал да кетти да анан кийин. Анда кылычыңды чаба бер жана чаба турган жерге. Бүгүн айт. Эртең унчукпа. Жаштарга сунуштаган сиз кайталап сүйүп окуган 5 китебиңиз дейт. Көп китептери бар, жигиттер, кыздар. Мен 5 китепти бөлүп айта албайм. Көп китеп, аябагандай көп китеп. Китептин бир китептен бир китепти артык көрүш мүмкүн эмес. Бир гана китеп бардыгынан артык деп айттым жана. Бардыгынан артык. Анан 5 китеп дегенде өткөндө ушул жаштар менен жолугушуп атканда дагы кыргыздын кайсы жазуучусун жакшы көрөсүңөр десем, баары Айтматов айт, балеге калган Айтматов. Сен башкасын таанып айт да. Кайсы чыгармасын окудуңар десем, бир жаула кол көтөрүп баштады эле. Мен сурайм десем, замат түштү. Мына сиздер деле азыр. Мүмкүн капа болсоңуздар да айтайын. Араңыздарда отурган 10%-ыңар, алардын дагы көпчүлүгү кыздар. Окуган, китеп окуган. Биринчи азыр сурасам, кайсы китепти окудуңар десем, Жамила дейт. Эмнеге? Ал сүйүү жөнүндө да. Туурабы? Айтматовдун эмнесин окудуңар башка? Мектепте окуганыңардын темасын айтып коесуңар. Бирок азыр бир эпизодду сурайм, ошол жерде тормуз болот. Анан шылтып айтасыңар, унутуп калдым деп. Ошон үчүн жигиттер, кыздар, китептин баркын белгилеп, китепти тандап окугула, тандаганда туура тандаганды үйрөнгүлө. Мына Резерфорд деген англис жазуучусу жакында бир керемет романын чыгарды да, бир Сарум деген китебин чыгарды. Мен ошону окуп, ушуну айтсам, биздин жаштарга айтып аттым эле. Айпери кызыкты дагы, агай ошо китепти мага берип турасызбы деди. Кызыгасыңбы деди. Себеби ал 3000 жылдан ашык мезгилди ичине камтыган китеп ал. Күйдүм, жатып калдым, жамгыр жаап атты, үшсөм да күтүп аттым деген сөз жок аерде. Сенсиз жок болом деген дагы сөз жок аерде. Ал жерде Англиянын 3000 жылдан ашык тарыхы жазылган. Кызыгасыңбы десем, кызыгам деди, бердим. 10 күндөй болуп калды, сурай элекмин, окудуңбу, окуй элексиң деген. Кийин сурайм. Ушундай. Анан жанагы Лев Толстой эң ушул мезгилге чейинки эң улуу жазуучулардын бири Лев Толстой. Себеп бир эле чыгармасында 500 кишиге мүнөздөмө берген. Ушундай роман ушул кезге чейин жазылып эле. Кайсы роман ал? Баракелде. 500 каарман бар. 500 каарманга сүрөттөмө берген.
Азыр силер кызыгып көрүп аткан кинолордо деле эки эле каарман бар. Аягында же бири өлүп калат, же экөө тең бир жерден табышып, ошону менен бүтөт. Башка каарман жок. Мына ошонун 3 томдугу чыкты. Погребинский деген жазды, Павел Погребинский деген. 3 томдугу. Эгер чындап менден сурап аткан болсоңор, мен силерге айтып берип атам, ушуну окугула. Ошол ааламдагы адамзаттын акылын чөнтөгүмө салдым деген Лев Толстойдун кайгысы кайда жатканын көрөсүздөр ошол жерде. Дагы кайсы китептерди айтайын. Маркумдар үнү дегенди ким окуду? Окудуңарбы чындап? Кайсы каармандыкы жакты, эмне үчүн? Эмне үчүн жакты силерге ошол? Кайсы каарман жакты? Маркумдар үнүндөбү? Караңыздар. Ага караганда күндөлүктү окусаңар көбүрөөк байкайсыздар Жусуп Абдрахманов. Мына көрдүңүздөрбү? Китеп көп да. Кыйышпас кан досуңуз барбы? Чыныгы дос кандай болушу керек? Мен мындан 22 жыл, азыр 23 жылга кетип бартат башта Вечерний Бишкек деген гезитке интервью берген экенмин. Жаш күйүп турган депутат катарында айткан экенмин. Менде дос жок. Мен орусча бергенмин аны. У меня нет друзей. Я одинокий волк. Ушундай берген. Десем, менин ошол кездеги дос болуп жүргөндөрүм топтолушуп мени чакырып куру дезгенде эзген. Ошондо биз кимбиз? Эмне деп бергениң бул сени? Мен ошондо айттым эле, достор, силер пикирлешсиңер азыр. Муну бурумдан кийин кимиңер каласыңар, калбайсыңар мен билбейм. Дос деген бул жаратканга гана таандык сыпат. Ошон үчүн биздин бир китебибиз жалгыз дос деп койгон темасыны. Жалгыз дос бул жараткандын өзү, башка дос болбойт. Дос болсо, кече Путин аянтка чыкканда, жана стадионго чыкканда айтпадыбы? Баягы ыйык китептен мисал келтирип айтты. Азыр моундай махабат калган жок. Эгерде жаның керек болгон болсо, жаныңды досуңа берип коёр, махабат калган жок деп айтты, туурабы? Бул ыйык китепте бар. Ошонун цитата келтирди. Мен дагы айтам, эгерде досмун деп айтсаң, сен досуңдун эки бөйрөгү иштебей калса, бир бөйрөгүңдү бересиңби? Кыйын. Досуңа эмес, бир тууганыңа да бербей атасың. Бөйрөгүңдү